эртең мененки намазыңарды токтоткула, мен Кудай катары айтайын. Эмнеге? Мына оору ушу жерден башталат. Эртең мененки асаныңарды да токтоткула. Алла адамга тынычтык алып келген адамды жакшы көрөт. Алла адамгерчиликтүү адамды жакшы көрөт. Эртең менен 3-тө башталат, чуулдап, тыягын кыйкырык, буягын кыйкырык. Ана бир 5-10 мүнөттө токтосо бир жөн, тигиниси бир ойгонгон эле кыйкыра береби. Айланайын, эски түшүнүктөгү жан дүйнөсү жарды адамдар, пенделер өзүңөр айткандай, кулдар, периште ал убакыт эле келбейт. Периште сен көкүрөгүңдү мындай тынч алып турсаң, уруш болбогон жерге келет, кысылбаган жерге келет. Жана кыргыз бекер айтпайт да, бир күн уруш болгон жерге 40 күн периште байырлабайт деп. Сен ошо кездечи адамдын биринчи адамгерчиликти ойлочу, адамгерчиликти ойло. Эми эле уктап кеткен бир байкуш оорукчан бар. Аны ойготуп атасың ызылдап. Башка улуттагы орус элиби, башка ишенимдеги, же бир тынчтыкта, же чарчап келген адам бар. Сиркеси суу көтөрбөй турган эне бар. Баласын эми эле уктатканга жаткырган. Мындай эле эстетели. Мисалы, балаң уктап калды. Анан ойгонгондо, анан сүт бересиңби? Же түнкү саат 3-тө ошо асан убагында ойготуп алып туруп, сага периште келет дейсиңби? А тетирсинче кенен уктаган бала уйкусу канса, анан күлүп жайнайт да. А уйкусу келген, же болбосо чала уйкудагы бала ыйлайт да. Анысы кандай ошо сен чала уйкуда туруп алып атасың дагы. Ата тег арбайды коркутуп атасың. Бакырып, кыйкырып, астафиралла да эмне деп кыйкырасың. Оюңан эле мынтип эле. Оюң менен эле байланышчы Кудай менен. Кудай ал кыйкырыктан эле ыраазы болбойт. Сен канча адамдын тынчын алып атасың. Ошо сыяктуу канчалык сен кысылсаң, ошончолук периштелериң качат. Энергияң качат. Нервный болуп каласың. Же уктап кете албай нары, же уйкуң чындап кана албай. Мына мунун баары кысылуу, дарттын баары ошондон пайда болот. Канчалык кысылсаң, памятиң жоголот. Эсиң, туюмуң. Динден чык деп атканыбыз. Сен динде кулмун деп атасың. Сен динде сыйынып жашап атасың. Динде сен улутка бөлүп атасың. Динде сен динге бөлүп атасың. Динде сен жыныска бөлүп атасың. Динде сен эволюцияга тартып атасың. Азыркы доор мен улуумун деп жашаш керек болуп атат. Мен кулмун дебей. Мен жаратуучумун деп жаратуучулукту аткарыш керек болуп атат. Мына, мен элчилик кылып атам, жаратып атам, кыргыз сен улуусуң деп. Аял сен ааламсың. Кудай аялды алсыз жаратты, бирок көп чечүүчү ачкычтарды берди деп жаратып атам, жаратып. Мен өзүмдү жаратып атам. Мен улуумун. Мен улуу күчтүн ролун аткарып атам деп жаратып атам. А жаңы доор жаратуучулуктун доору болуп атпайбы? Жаңы доор улуулук, аалам кызматын аткарган адамдар сакталган атпайбы? А сен эскиде калсаң, жаңы доорго өтпөй калып атпайсыңбы? Эмнеге Кытай лагерь уюштурду? Бул абдан туура кылды. Мына биз айттык го өткөндө, мына кризистен ким чыгарат деп айттым го. Дин чыгара албайт. Мына дүйнөдөгү мамлекеттер башчылар чыгара албай атат. Медицина чыгара алган жок. Саясатчылар, депутат жана башка көткөнү.
жаңылануу болуш керек. Буга мамлекет менен Кытай кам көрүп атат. Бүгүн видеосу жүрөт. Молдолорду бийлетип, ант алдырып, биз балдарды окутпайбыз. Өсө эле иш, үйүңө барып, сыйынсаң сыйын, ишенимиң менен бол. Эч кимди окутпайбыз деп. Бир багытка өстүрүп атат, ошо кризистен чыгарып атат. Бул абдан туура кылып атат Кытай.